районго бөлүп коюш керек экен. Октябрь району, Ленин району, Свердлов, Первомай кылыпчы. Канча амнистия карата документтер чыгып атат. Андай список кылып туруп, маалымат кылып. Ал боюнча булар берип атканда бардыгын таблица кылып бар районда бөлүп беришкен. Азыр бүткөн результатын көрөбүз коебуз, мынча даяр болду, мынча чыкты, мынча отказ болду эле. Бар результатым. Урматтуу шаар тургундары, саламатсыздарбы? Президентибиздин жер тилкелерине мунапыс жарыялоо мыйзамынын алкагында биз Бишкек башкы архитектура турак жай үйлөрүнө жана жер тилкелерине байланышкан көйгөйлөр маселелерди чечүү максатында иштерди жүргүзүп атабыз. Азыркы учурда иш аябай кызуу жүрүп жатат. Биздин отдел ИЖС бул атайын атызы заключенияларды даярдап атат. Өзүбүз келип, убакыт коротпой, тез бат-баттан карап, ушу Бишкек шаарынын тургундарынын жер маселелерин тезирээк чечип бергенге аябай аракет кылып иштеп атабыз. Биздин иш эртең мененки 8:30 баштап түнкү саат 10-11ге чейин балдар күнү түнү дем алышка карабай иш алып барып атабыз. Күнүнө 200дөн 200-300дөн арыздар түшөт, документтер каралып атат. Бүгүнкү күндө мынакей күнүнө чечилчү жагындагы чыгарып атабыз. Өзүм келип мынакей кол коюп, печаттарын басып, идин окного тапшырып, бирдиктүү терезеге элдерге документтерин тапшырып атабыз. Биздин Бишкек шаарынын тургундары ушу мунапыска жарыяланган ишти жүргүзүп атканда силерди бизди аябай түшүнүү мамиле кылып атканыңыздар үчүн чоң рахмат. Биз дагы аябай аракет кылып атабыз ушу иштердин баарын тең сиздердин көйгөйүңөрдү чечип бергенге. Буюрса иштер катуу жүрүп жатат. Баарыңарга чоң рахмат.